Кыш мезгилинде күч алуучу оорулардын бири гайморит. Учурда оору көпчүлүктүн шаштын алып, кары жаш дебей түшүккө салып келет. Биздин бүгүнкү каарман Арлен Абдиевди 6 айдан бери дем алуу органдары жабыркап, такыр айласы калбагандан улам шаардык оорукананын кулак мурун дарылоо бөлүмүнө кайрылган. Биринчиден башым оорутту. Дем ала албай, мурдум бүтүп, сүйлөгөндө да кандайдыр бир тоскоолдук менен сүйлөш кыйын болчу да. Ошондуктан ата-энем больницага алып барып көрсөттү. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Арлен сыяктуу бул дарт менен жабыркагандар өлкөдө 40% түзөт. Илдет суук тийүүдөн, сасык тумоого кабылып өтүшүп кеткен учурда башталып, дем алуу жолдорун тосуп калат. Гайморит деген бул адамдын гаймороо көңдөйлөрүнүн бет жагында жайгашкан гаймороо көңдөйлөрүнүн ириңдүү сезгенишин биз гайморит деп айтабыз да. Мунун себеби эмне үчүн гайморит болот? Себеби бул гаймороо көңдөйүнөн мурун көңдөйүнө карап өткөн жолдун тосулуп калышына болот. Ал жолдун тосулуп калышына ар кандай вирусту же болбосо микробту оорулардан келип микробтордон келип чыгышы мүмкүн. Көбүнчө грипптен кийин биз грипп сасык тумоо менен ооруганда мурдун көңдөйүндө жанагы суюктукта ар кандай микробтордун саны аябай көп болот да, количествосу. Ошол микробтордун количествосу көбөйгөн мезгилде жанагы ушул мурун ылжыретин сезгентип, ошол жерде отек деп коебуз, шишип, ошол гаймороо көңдөй жолдору тосулуп калат. Ал эми оорунун алгачкы белгилери төмөнкүлөр: маңдайдын, мурундун тегерегинин оорушу, дем алуунун кыйындашы, мурундан чыгуучу суюктуктун илешкек жашыл же сары түстө болуусу, көздөн жаш агуу, дене табынын көтөрүлүшү, чыйрыгуу, калтыроо болуп эсептелет. Гайморитти дарыгерлер 3 топко бөлүп карашат. Биринчи курч кармаган түрү, экинчи өнөкөткө айланган түрү, үчүнчү аллергиялык түрү деп эсептелет. Биринчи баскычында дарылоо бир аз жеңилирээк жүрөт. Ал эми каарманыбыз Арлен жогоруда айтылган белгилерди байкаган замат ооруканага кайрылып, алгач гаймор көңдөйчөлөрүн рентгенге тарткызып, учурда абалы бир аз жакшырып, жыт сезүүсү жакшыра баштаганын айтат. Келгениме 5 күн болду. Биринчи жолу больницага жатышым бул. Мурдагыдай өрдөй ылдый болгондон башым оорубай, азыр кыйла жеңилдик болду. Азыр уколдор сайып, мазар койгондон кийин бурдум ачылып, жыт сезип баштадым. Ооруну дарылоонун ар кандай ыкмалары бар. Эгер өнөкөткө айланып кетпесе, үйдө да дарыгердин көрсөтмөсү менен айыктырууга болот. Үй шартында дарыласа да болот. Эгерде ушул гаймороо көңдөйлөрүнүн жанагы толуп калуу деңгээли анчайын эмес болсо, толуп калбаган болсо, үй шартында дарыланса болот. Аны биз ошо дарыгерге кайрылса, дарыгер ошо чайкап тазалоо жолдору бар, мурдуна мазь коюу жолдору бар. Гаймориттен мурун бүтүп, баш ооруп, кулак чымырап турганда колдонуучу ыкмалардын бири түрптүн ширесин сыгып, ага узунунан оролгон кебес тыгынды малып туруп, мурундун таноолоруна салып жатуу керек. Сарымсактын 8 тишчесин майдалап туурап, 1 аш кашык алма уксусуна аралаштырасыз. Анан аны термоско салып, үстүнө 1 стакан кайнак суу куюп, тегерек четин сүлгү менен тумчулап, 20 мүнөт жыттап отурасыз. Ооруну дарылоого караганда анын алдын алуу жакшы дегендей, гайморитке кабылбайм десеңиз төмөнкү кеңештерге көңүл буруңуз. Гайморит болгонго чейин дагы ушул грипп болбошко аракет кылуу керек. Башты жууганда кургатып дегендей, баш кийим кийип, бөлмөнү скважина кылбастан ушундай нерседен этият болсо, гайморит болбой жүрсө болот да. Акчага дары-дармек сатып алса болот, бирок ден соолукту сатып ала албайсың деген жакшы кеп бар эмеспи? Аны сыңарындай ар дайым өз ден соолугуңузга кам көрүп, дени сак болууга чакырабыз. Алтынчач Ажымаматова, Уларбек Мужиев, Аруу таң көрсөтүүсү.